Саламатсыңарбы, урматтуу бүтүрүүчүлөр? Анда эмесе биз кайрадан сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз силер менен өтө турган темабыз бул тактоочтор. Маани берүүчү сөз түркүмдөрүнүн ичинен зат атооч, сын атооч, сан атооч, ат атооч жана этичтер. Булар заттын ар түрдүү кыймыл аракетин, сын сыпатын, сан өлчөмүн, заттын атын атап көрсөтө турган болсо, алардын ичинен алтынчысы болгон тактооч бул өзгөчөлөнүп турат дагы. Бул жалаң гана кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалын көрсөтүп, морфологиялык жагынан өзгөрбөйт. Өзгөрө турган болсо дагы бул жарым жартылай өзгөрөт дагы. Алар кандай, кантип, кандайча, качан, кайда, кайдан деген сыяктуу суроолорго жооп берет. Дайыма этиш менен байланышып келет деп биз айттык. Мисалы үчүн, эрте келди, качан эрте, кеч кетти, качан кетти, кеч кетти, жай сүйлөдү, кантип сүйлөдү, жогортон келди, кайдан келди, алыстан көрүндү, каяктан көрүндү, ордун көргөзүп атат. Ал кез кезде келет, качан кез кезде келет жана машина артка бурулду, каяка бурулду, артка ордун көрсөттү. Тактоочтор дагы башка сөз түркүмдөрү сыяктуу морфологиялык жана синтаксистик жол менен жасалат. Морфологиялык жол менен жасалган тактоочторду биз туунду тактоочтор деп айтабыз. Өзүнө тиешелүү бир канча мүчөлөрү бар. Мисалы үчүн ча, адамча, баатырларча, орусча деген сыяктуу сөздөр жасалса, тактоочтор лапта күндөп, түндөп, айлап, жылдап, лай болсо жайды жайлай, лата улуулата, кичүүлөтө, күнүн барып, күнүн кел, га мүчөсү алга, артка деген сыяктуу. Ошондой эле сын атоочко уланган ыраак мүчөсү дагы тактоочто кездешет. Кечирээк, кийинирээк, эртерээк деген сыяктуу. Чылап, мисалы үчүн менчилеп, сенчилеп, чалык, ошончолук, менчелик, сенчелик жана башкалар. Тактоочтордун синтаксистик жолу менен жасалышында болсо, эки же андан ашык сөз биригип келип туруп тактоочтук мааниге өтөт. Бир күнү качан, тез-тез, таңертеңден, мурда күнү, бир кезде, ачык айкын, колмо-кол, оозмо-ооз деген сыяктуу. Тактоочторду биз маанисине карай төрткө бөлөбүз: мезгил, орун, сын сыпат жана сан өлчөм тактоочтор. Анда эмесе ар бирине бирден токтололу. Мезгил тактооч бул кыймыл аракеттин мезгилин көрсөтөт. Качан, кайсы убакта, качантан бери, качанга чейин деген сыяктуу суроолорго жооп берет. Мисалы, быйыл, качан? Быйыл, бүгүн, бүгүн конокко барам. Качан? Бүгүн барам, же болбосо кече биз тоого чыктык. Качан? Жакында. Жакында жалпы республикалык тестирлөө болот. Анан мен сага чалам жана башкалар. Кыймыл аракеттин иштелиш ордун же болбосо багытын көргөзө турган болсо, кайда, кайдан, каякта, каерде, кайсы жакта, кайсы жактан сыяктуу суроолорго жооп берсе, аны биз орун тактооч дейбиз. Мисалы, жогору, төмөн, өйдө, алыс, ары бери, кийин, алга, жакын, ыраак жана башка. Мисалы, машина артка бурулду, каяка бурулду, биз ылдый бастык. Кайда бастык? Ылдый бастык. Ал эми кийинкибиз бул сын сыпат тактооч. Кыймыл аракетти сыпаттап, анын ал абалын кантип иштелгендигин көрсөтүп турат. Кантип, кандай, кандайча, кимче деген суроолорго жооп берет. Мисалы, жай, ылдам, кыргызча, дароо. Мен дароо келдим. Кантип келдиң? Дароо келдиң. Менимче, кокустан, ал окуя кокустан болуп кетти. Ал кандайча болду, Бетме бет отурдук, кандай отурдук? Биз кантип бетме бет отурдук. Араң басат. Ал кантип басат экен? Араң басат экен. Тактоочтун кийинки түрү бул сан өлчөм тактооч. Кыймыл аракеттин иштелиш өлчөмүн көрсөтүп, канча, нече, канчалык, канчалап, нечелеп деген суроолорго жооп берет. Мисалы үчүн, көп. Канча? Көп. Аз, ашык, мол, аз-аздан, көп-көптөн, бөксө, артык, кем, анча-мынча деген сыяктуу, Мисалы үчүн, сабакка канча окуучу кечикти десе, анча-мынча деген сыяктуу. Быйыл канча түшүм алдың десе, быйыл мен көп түшүм алдым. Канча? Көп. Ошондой эле балдар, тактоочтор булар сын атооч сыяктуу эле даражаларды көргөзө алат. Мисалы үчүн, сын атоочто 4 даража болсо, тактоочто күчөтмө, салыштырма жана жай даража бар экен, Жай даража. Жай даража бул башка даражаларга негиз болуп бере алат дагы, көбүнчө сын сыпаттык, орундук, аралык маанини билдирип, тез, ылдам, жай, кеч, эрте деген сыяктуу тактоочторду мисал келтирсек болот экен. Демек, булар жайынча гана айтылган тактоочтор. Салыштырма даража.
Тактоочтордун салыштырма даражасы дагы кыймыл аракеттин белгисин нормалдуу белгиге караганда башка бир белгиге салыштыруу иретинде көрсөтүлөт. Сын сыпаттын ыраак мүчөсү дагы бул салыштырма тактоочто уланат. Мисалы үчүн кеч, кечирээк. Көрдүңөрбү? Кечке кечирээк десек салыштыруу иретинде. Эртерээк, кийинирээк, батыраак. Ал күндөгүдөн кечирээк келди. Күчөтмө даража. Эң, абдан, өтө деген күчөткүч бөлүкчөлөр жай даражадагы тактоочтун алдына келип туруп, күчөтүү маанисиндеги тактоочту түзөт экен. Мисалы үчүн, эң көп, эң ылдам, абдан тез, абдан бат, өтө жогору, өтө жай. Ал өтө жай келди. Эми урматтуу бүтүрүүчүлөр, өтүлгөн тема боюнча биз төмөнкүдө практикалык маанайдагы тесттик тапшырмаларга көңүл буралы. Мезгилдик мааниге ээ болгон сөз кайсы вариантта дейт. Демек, бул жерде бизге мезгил тактоочту сурап атат экен. Ошол мезгил тактоочко кирген сөздү сурап атат экен. Бул окуя кийин болгон А вариантында. Качан? Кийин. Б вариантында Алмагүл, сабакка кечигесиң. Тез кийин. Эмне кыл? Кийин. Андан кийинкиси Асан Айбектен кийин отурат. Каякта отурат? Кийин отурат. Г вариантында болсо жакшы кийин, жакшы сүйлө, жакшы жүр. Ал сенин ким экендигиңди айгинелеп турат, Бул жерде балдар качан деген мезгилдик мааниге келген бул А варианты болду, кийин, качан. Ал эми калгандары кыймыл аракетти көргөзүп турат. Кийинки тесттик тапшырмага кайрылсак, кайсы варианттагы алды сызылган сөз кыймыл аракеттин аткарылыш ордун билдирди дейт. Демек, бул жерде орун тактоочту сурап атат экен. Иш илгериледи. Эмне болду? Илгерилерди. Этиштик мааниде кетип атат. Акмат карыя илгери бригадир эле. Качан? Илгери. Кийинки В вариантында коноктор дасторконго илгери отурушту. Каяка отурушту? Илгери, алдыраак отурушту деген сөз. Г вариантында иши илгерилегендин ити чөп жейт. Кимдин иши илгерилегендин? Бул жерде заттык маанидеги өтүп кетти. Туура вариант ошондо орундук маанини билдирген В варианты болду. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, ошентип биз силер менен тактоочторду бир сыйра кайталап эсибизге түшүрдүк дагы. Тактоочко тиешелүү болгон кандай суроолор келерине дагы бир сыйра маалымат алдык. Эмесе бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен жыйынтыкталат. Кийинки сабакка чейин жолукканча саламатта тургула.